Дүйшеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргызстан менен Кытай Республикасынын ортосундагы билим берүү жаатындагы туруктуу өнүгүүнүн заманбап тенденциялары аталышында илимий практикалык форум өттү. Биз сөзсүз баягы эл аралык деңгээлде өзүбүз эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн улуттук рейтингтерден дагы эгерде биз жогорку балдарды жогорку көрсөткүчтөрдү алабыз десек, сөзсүз эл аралык байланыштар биз үчүн мындай маанилүү, анан чыңдоо биз үчүн максатта. Ал эми жогорку окуу жайынан келген бүгүнкү ректорлор дагы биздин региондогу, 7 региондогу ректорлордон дагы келип катышып атат. Алардын дагы максаты ушул билим берүү жаатында кызматташтыкты мындан ары дагы күчөтүү, дагы илгерилетүү. Форумга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, жогорку окуу жайларынын ректорлору жана Кытай Республикасынан келген делегация мүчөлөрү катышты. Туура кесипти тандагансыңар деп ишенем. Анткени Кытай деген бул биздин жаныбызда жаткан эң чоң дүйнөдөгү экономикасы эң кубаттуу болгондо дагы биздин жаныбызда турган бир мындай деңиз да. Ошон үчүн Кытай менен Кыргызстандын кызматташтыгы, алакасы жакшыргандан гана жакшырат дайыма. Ошондой шартта сиздер ушул Кытай тилин үйрөнүүгө кызыгып, ушул кесипти тандаганыңар менимче аябай маанилүү жана өмүр бою түбөлүктүү мындай актуалдуу болот да. Шу келечекте дагы мындан ары дагы шу агартуу тармагында эки мамлекеттин достугу, эки мамлекеттин иш-чаралары, эки мамлекеттин ушу студенттер үчүн эң бир жакшы келишим болот деп биз толук ишенебиз. Анан бул жерде турган биздин студенттер эң жакшы окуу жайда сиздер окуйсуздар. Биз эл экөө болгондон кийин дайыма айтып келебиз. Мынакей ушу 7 дубандан бардык айыл жеринен келип, билим берүү ушул тармагында окуп, кайрадан барып айыл жерлеринде, райондордо, мектептерде, лицейлерде, институтта, университеттерде берген бул мугалим эң ардактуу кесип мына сиздердики. Биз эл экөө болгондон дайыма айтып келебиз. Чыныгы элиталар эл үчүн кызмат кылган, мамлекетти көтөргөн мыкты инсандар деп мынакей ушу билим берүү тармагындагы агартуу тармак сиздерге айтабыз. Илимий практикалык форумдун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтык келишимине кол коюлду. Форумдун маданий бөлүгүндө Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Иш-чара Шарипа Кадырова атындагы Дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институту тарабынан уюштурулду.